new agreement with broader and more comprehensive. Евробиримдик өнөктөш өлкөлөр менен иштөөдө жаңы ыкмаларды жана инструменттерди иштеп чыккан. Кыргызстан менен алгачкы келишим түзүлгөн мындан 20 жыл мурун бул инструмент ыкмалар жок эле. Бул аралыкта эл аралык аренада евробиримдиктин мааниси дагы бекемделди. Албетте, кызматташтыктын басымдуу бөлүгү соода жана инвестиция тармагында болуусун каалайбыз. Анткени евробиримдик азыркы макулдашуунун чегинен өзүнүн компетенцияларын кеңейткен. Аны менен евробиримдик Кыргызстанга көрсөткөн колдоосун кеңейтип жатат. Мисалы 2014-2020 жылдары евробиримдик тарабынан каржылануучу долбоорлордун жалпы финансылык суммасы 2007-13 жылдардын аралыгында көрсөтүлгөн жардамдын көлөмүнө караганда 75% өскөн. 1991 жыл Кыргызстан эгемендикти жарыялады. Европа биримдиги жаш өлкөнүн ишенимдүү өнөктөшү болуп, өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүн, коомдун демократияга бет алуусун, жакырчылыкты кыскартууну жана коопсуздукту чыңдоону максат катары койгон. 1995 жылы Европа биримдиги жана Кыргыз Республикасы өнөктөштүк жана кызматташтык боюнча келишимге кол коюп, ал 1999 жылы күчүнө кирген. Кийинки жылдары Европа биримдиги Кыргызстанга адам укуктары, таза суу менен камсыздоо, билим берүү жана социалдык коргоо маселелери боюнча жардам берип келди. 2007 жылы Евробиримдик менен Борбор Азиянын ортосундагы өнөктөштүктүн жаңы стратегиясы кабыл алынган. Ал эми 2010 жылы Бишкекте Европалык биримдиктин өкүлчүлүгү ачылды. 11 жыл ичинде Евробиримдик Кыргызстанга 185 миллион евродон ашык өлчөмдө жардам көрсөттү. Анын ичинде 17 миллион айыл чарбасын колдоо жана аймактарды өнүктүрүүгө, 27 миллион билим берүүгө, дагы 55 миллион социалдык коргоо тармагына бөлүнгөн. Евробиримдик Ош Баткен жол тилкесинин курулушуна колдоо көрсөткөн. 2016 жылы болсо Бишкек шаардык муниципалдык кызматтарына техника алып берди. Евробиримдик өлкөгө дагы 184 миллион евро өлчөмүндө жардам көрсөтөт. Европа биримдиги негизги 3 тармакка көңүл бурат. Алар мыйзамдын үстөмдүгү, билим берүү жана айыл жерлерин комплекстүү өнүктүрүү. 2014-2020 жылдардын аралыгында Евробиримдик чек араларды башкаруу жана баңгизаттын мыйзамсыз айланышына каршы күрөшүү, аймактын экономикалык өнүгүүсү жана Кааса 1000 энергетикалык долбоору боюнча аймактык программаларды каржылайт. Бул долбоорлор Кыргызстанды дагы камтыйт. Азыр Кыргызстан жалпы жеңилдиктер преференциясы плюс макамын алган Борбор Азиядагы жалгыз өлкө жана дүйнөдөгү 9 мамлекеттин бири. Бул макам Евробиримдиктин рыногуна 6000 аталыштагы товарларды бажы төлөмсүз жөнөтүүгө жол ачат. Бул өз кезинде өлкөдөгү экспорттун көлөмүнүн көбөйүшүн шарттап, жалпы эле өлкө экономикасынын өнүгүүсүнө шарт түзөт. Евробиримдик менен мындан аркы кызматташтыкты өнүктүрүүнүн маанисин президент Алмазбек Атамбаев бир канча жолу белгилеген. Европа биримдиги Кыргыз Республикасынын ишенимдүү өнөктөшү. Жыйынтыгы дароо көзгө көрүнбөгөн системалык өзгөрүүлөрдү колдоодон тышкары, азыркы маселелерди чукул чечүүгө дагы Евробиримдиктин салымы чоң. 2016 жылы кыргыз товарлардын жалпы экспортунун төмөндөшү менен катар эле кыргыз өндүрүүчүлөрү өз продукциясын Евросоюз рыногуна мурдагы жылдарга салыштырмалуу 50% жогорулаткан. Бул Кыргызстанда мындан 1 жыл мурун ВСП плюс же жалпы жеңилдиктер системасы плюс макамын алышы менен шартталды. Евробиримдик ушул тапта чоң көйгөйгө айланган таштанды маселесин чечүүгө дагы жардам берип келет. Мындан 1 жыл мурун Бишкектеги таштандык контейнерлер дал ушундай абалда эле. Азыр болсо контейнерлер мындай көрүнүштө. Бишкек үчүн таштанды маселеси көп убакыттан бери көйгөйлүү болуп келет. Борбор калаанын көркүн таштандыга толгон эски контейнерлер бузуп келгендиги жашыруун эмес. Таштанды проблемасы эстетиканын гана суроосу эмес, миллиондук шаар үчүн бул инфраструктура проблемасын жаратып келет. Европалык өнөктөштөр бул маселени чечүү жолдорун 2011 жылы сунушташкан. Аны менен документтерге кол коюлуп, аны ратификациялоо жана даярдануу этаптарынын жүрүшү көп убакытты алып, активдүү фазасы 2015 жылы башталган. 2016 жылдын апрель айында Бишкектин муниципалдык кызматтары жаңы контейнерлерди алышкан. Ушул долбоор боюнча жана 5000ден ашык контейнер, 1325 жаңы аянтча курулуп атат. Андан сырткары 29 жаңы таштанды чогулткан машина алынды. Андан сырткары 3 комбинированный деп коет, жакшынакай бир чоң машина. Бул деген баягы кышында бул кар тазалайт, жазында баягы суу чачат. Анан кийин контейнерлерди дагы чогултуп кете турган, бул абдайын многопрофильный деп коет. Ошондой дагы 3 техника келди. Баш аягы 31 автоунаа келди. Таштандыларды башкаруу долбооруна Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы 22 миллион евро бөлгөн. Анын 11 миллиону грант катары, ал эми 11 миллион евро жеңилдетилген насыя катары 15 жылга берилген. Так, поступлением новых автомашин. Бул жылы шаар тазараак болуп калгандыгын шаардыктар деле байкашса керек. Азыркы учурда биз өзүбүз шаарга чыгып жагдайды көзөмөлдөп турабыз. Ошондой эле шаар тургундарынан телефон чалуулар дагы азайды. Мурда жаңы контейнерлерди кое электе күнүнө канча телефон чалуулар болуп жаткандыгын деле эсептебей калганбыз. Сейчас всего достаточно, управляемся.
Мындан тышкары Бишкектин 94 мектебинде контейнерлердин 3 түрү орнотулган. Кагаздар үчүн, желим жана айнектер үчүн. Мунун негизги максаты балдарды таштандыларды бөлүүгө үйрөтүү. Экинчи этап бул таштандылардын полигонун рекультивациялоо. Евробиримдиктин Насия жана Грант фонду бөлгөн каражат тийиштүү техниканы сатып алууга жана азыркы полигонду санитардык нормаларга ылайык жабууга, жаңы полигонду жана таштанды сорттоочу заводду курууга жумшалат. Азыркы убакытта таштандыларды сорттоочу заводдун курулушуна тендер жарыяланган. Дагы бир инфраструктуралык долбоор Токмок шаарында башталган жатат. Калкы жыш жайгашкан бул шаардын тургундарын таза суу менен камсыз кылуу системасын оңдоого 5 миллион евро бөлүнгөн. 2 миллион евроны Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы жеңилдетилген Насия катары берүүдө. Ал эми 3 миллион евро бул Евробиримдиктин Борбор Азия үчүн инвестициялык фондунун гранттык акчасы. Эми бул ишке ашса көп нерсени оңдоп алсак болот. Бияктан суу түтүктөрүн которобуз көп жерин, анан жанагы водозаборлор бар бизде Токмок боюнча. Промзона деп коет бизде южный водозаборный башня жерде Токмокто 3, анан микрорайондо 1 бар. Ошол жерде көп насосторду алмаштырсак жакшы болот эле. Бул система 15 000 абонентти өзүнө камтыйт. Инфраструктуранын жакшырышы бизнеске жана жалпы эле калктын жашоо деңгээлине оң таасир бермекчи. Европалык өнөктөштөр жашыл экономика тармагындагы сунуштарды да колдойт. Green Line кыргыз ишканасы күнөсканаларда электр энергиясын үнөмдөөгө багытталган долбоорду ишке ашырган. Бул күнөсканалардагы энергоэффективдүү технологияны колдонгон өлкөдөгү ири компаниялардын бири. Нам нужно для Жашылча жемиштердин вегетативдүү өсүшүнө 15 градус жылуу болуп турушу керек. Андыктан биз орноткон жабдыктар күнөсканадагы температураны керектүү түрдө жогорулатып турганга жол берет. это тепло и дают возможность поднять температуру. Бул долбоордун жыйынтыгында Green Line жылына 2 миллион 388 000 киловатт электр энергияны үнөмдөй алат. Бул болсо 333 000 тонна көмүр дегенди түшүндүрөт. Бүгүнкү күндө көмүрдүн тоннасынын орточо баасы 4,5 миң сом. Мындан улам компания жылына 1,5 миллион сомго жакын акчаны үнөмдөйт. Ошондой эле көмүр кычкыл газынын агындысынын экологияга тийгизген зыяны дагы азаят. Жылына көмүр кычкыл газынын агындысы 922 000 килограммга азаят дегенди түшүндүрөт. Өткөн жылы Кыргызстандын жалпы жеңилдиктер преференциясы G++ макамын алышы менен кыргыз товарларынын Европа өлкөлөрүнө болгон экспорту 50% жогорулаган. Аталган программа Кыргызстанда өндүрүлгөн 6000 аталыштагы товарды Евросоюз рыногуна бажы төлөмсүз киргизүүгө шарт түзүп, жыйынтыгында кыргыз товарларынын атаандаштык артыкчылыгы артууда. Дал ушундан улам Евросоюз өлкөлөрүнө болгон экспорт өскөн. Бирок Кыргызстанда өндүрүлгөн айрым товарлар Европанын стандарттарына жооп бербейт. Антсе дагы көптөгөн ишкерлер Европа рыногуна чыгуу үчүн түзүлгөн мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоо аракетин көрүүдө. Цяншандын витаминдери компаниясы экспорт үчүн вареньяларды даярдап келет. Кыргызстан V++ макамын алды деген маалымат чыккандан кийин эле компания өз өндүрүшүн эл аралык стандартка келтирүү үчүн инвесторлорду тарткан. Варенье кайнатуудагы катышкан оокат тиричиликтердин баары өзгөрүлөт. Эгерде биз мурун баягы бизге көнгөндөй жыгачтан, эгерде аралаштырсак жыгачтан даярдалган болсо, пластиктен даярдалган болсо, ошол нерселерди дагы текшерүүдөн өткөрүп, бул туура келбейби, токсикалык жактан эчтеке бөлүп чыгарабы, ошондон бери текшерилип, анан өндүрүшкө аралашат. Кыргызстанга Еврокомиссиянын мүчөлөрү келип, жаңы программанын негизинде кеңештерди берип турууда. Азыркы тапта Европа рыногуна кирүү үчүн жергиликтүү бизнеске жардам берип жаткан эксперттердин тобу Кыргызстанда. Программа Евробиримдик тарабынан өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жардам берүү үчүн түзүлгөн. Экспорттун жеңилдетилген шарттары жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн экспортунун өнүгүүсүнө шарт түзүп, анын аркасынан өлкө экономикасынын өсүшүнө негиз болууда. Жыйынтыгы дароо көзгө көрүнбөгөн системалык өзгөрүүлөрдү колдоодон тышкары, азыркы маселелерди чукул чечүүгө дагы Евробиримдиктин салымы чоң. 2016 жылы кыргыз товарларынын жалпы экспортунун төмөндөшү менен катар эле кыргыз өндүрүүчүлөрү өз продукциясын Евросоюз рыногуна мурдагы жылдарга салыштырмалуу 50% жогорулаткан. Бул Кыргызстанда мындан 1 жыл мурун ВСП+ же жалпы жеңилдиктер системасы плюс макамын алышы менен шартталды. Евробиримдик ушул тапта чоң көйгөйгө айланган таштанды маселесин чечүүгө дагы жардам берип келет. Өткөн жылы Кыргызстан менен Евросоюздун кызматташтыгына 25 жыл толду. Кызматташтыктагы кандай маанилүү жагдайларды белгилеп кеткиңиз келет? To me, the most impacting element of our cooperation is that it can be developed on different fronts. Cooperation is... Менин көз карашымда биздин кызматташтыктын таасирин эффективдүүлүгүн ар кандай көз карашта алып карасак болот. Акча бул маанилүү элемент, бирок ал бир гана жагы. Европа Союзу бир катар донорлордун бири, балким каржылоо рамкасынан чыккан жалгыз донор.
Биз соода, инвестиция, саясий диалог, саясий колдоо, транспорт, авиация, айлана чөйрөнү жана башка маселелер боюнча кызматташып келебиз. Кызматташтык бир гана финансы суроосу менен байланыштуу эмес. Балким сиз билсеңиз керек, 2016-жылы биз ири донор болгонбуз. Бул жылы рекорд болду, анткени биз 35 миллион евро бөлдүк. Бөлүнгөн акчанын басымдуу бөлүгү финансы министрлигинин эсебине түшкөн. Кыргызстан менен мындай шартта иштеген донорлор анча көп эмес. Мен үчүн перспективдүү область бул саясат жана саясий диалог тармагында кызматташуу. Муну менен биз бир канча тармакта өз ара кызматташа алабыз. Мисалга, демократияны жана адам укуктарын колдоо, ошондой эле глобалдуу коркунуч жаратып жаткан экстремизм, айрыкча диний экстремизм менен күрөшүүгө жана глобалдуу жылуулук коркунучу, климаттын өзгөрүшү, баңги заттарынын мыйзамсыз жүгүрүшү, трансулуттук кылмыш жана башка. Айрым тармактарда биздин колдоонун токтоосуз жыйынтыктарын көрүп жатабыз. Муну биздин балдарыбыз жана неберелерибиз дагы көрөт деп ойлойм. Ошондой эле биз бизнес жүргүзүүнү жакшыртуу тармагында дагы кызматташып келебиз. Стабилдүү жана коопсуз өлкө болуш үчүн жарандар алдыга келечекти көрүшү керек. Бул жумуш орундарын түзүп берүү дегенди түшүндүрөт. Балким бул багыт келечекте биздин приоритеттердин катарында болот. Кыргызстандагы айрыкча алыскы региондордогу жашоо деңгээлин кантип жакшыртуу керек деген суроо турат. Муну экономикалык рецепттер боюнча гана жасоо мүмкүн. Вы отметили очень важный момент, что для развития страны в первую очередь. Сиз маанилүү учурлар деп белгилеп кеттиңиз, өлкөнүн өнүгүшү үчүн экономикалык өнүгүү керек деп. Эгер жаңылышпасам, Кыргызстан менен Евросоюздун кызматташтыгы 2013-жылы аяктап, 14-жылы гана жаңы этап башталды. Экономикалык кызматташтыкта айрыкча Кыргызстандагы бизнести колдоого жана анын шарттарын жакшыртууга, бизнести алып кетүүгө канчалык деңгээлде көңүл бурулгандыгы тууралуу сиздин бааңызды уккум келет. Economic activities has different facets. There is no point in Экономикалык тармактын өнүгүшү ар кандай баскычта болот. Мисалы, фабрика курулуш үчүн квалификациялуу кызматкерлер жана болочокто кардарлар жок болсо, анда акча маанилүү эмес. Биз жумушчу күчтүн квалификациясын көтөрүүгө интенсивдүү иштерди аткарып келебиз. Кыргызстандын билим берүү системасын жакшыртууга биз көп акча жумшадык. Балдар базалык билим алышпаса, анда сабаттуулуктун деңгээли төмөн болот. Демек, квалификациялуу жумушчу күч жок болот. Биз маани берген экинчи чоң сфера бул укуктук система. Эгер шарттар аткарылбаса, инвесторлор дагы келбейт. Инвесторлор аларга Кыргызстан жаккандыгы үчүн келишпейт, алар бул жерге пайда табуу үчүн кепилдиктер болгондо гана келишет. Бул жерде соттук системада проблемалар чыгууда. Менин оюмча, Кыргызстандын соттук системасын жакшыртуу керектиги эч кимге деле жашыруун эмес. Мындан кийин келечектин суроосу калат. Келечек мен айтып өткөн билим берүү тармагы гана эмес, бул соттук системаны реформалоо. Келечек бул өлкөнү модернизациялоодо. Азыр глобализация жана интернеттин кылымы. Заманбап технологиялар менен колдонуу мүмкүнчүлүгү жоктор дүйнөнүн жалпы картинасына кире албайт. Алар рамка сыртында калууда. Андыктан Кыргызстанда электрондук башкаруу жана электрондук бизнести жайылтуу керек. Бул тармакта кыргыз бийлиги жөнөткөн сурап-билүүлөргө жооп беришибиз керек. Ошондой эле бизнести алып кетүү, жакшыртуу үчүн көптөгөн элементтерди жайылтуу зарыл. Менин түшүнүгүмдө, сиз Кыргызстан менен Евросоюздун ортосундагы макулдашууну жаңылтуу керек деген учурларга өтүп жатасыз. Кыргызстан менен Евросоюздун кызматташтык документацияларына жана макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу сөздү козгогондон кийин уюм көрсөтүп жаткан колдоо эффективдүү болуш үчүн кандай өзгөрүүлөр киргизилиши керек? Биз карап жаткан макулдашуу бул жөн гана кызматташтык суроолор эмес. Бул келечекте биздин кызматташтык рамкаларын түзүүчү кеңири макулдашуу. Менин оюм боюнча, азыркы саясий диалог өнүгүүгө багытталышы керектиги түшүнүктүү. Дагы бир жолу белгилеп кетсем, адам укуктарын алып кетүүдө жана башка маанилүү учурлар боюнча бизде жалпы багыт бар. Мындай шарт жок, бизнести өнүктүрүү жөнүндө сөз кылуу оор. Бул сфера сиздин жана биздин кызыкчылыктарыбызга туура келет. Андыктан кызматташтыкты өнүктүрүүдө проблемалар болбойт. Демократия, стабилдүүлүк, мыйзамдын жана укуктун үстөмдүгү гана Кыргызстанга европалык инвесторлорду тарта алат. Биз өнүктүрө турган экинчи область бул соода жана инвестиция. Ошондой эле биз секторалдык саясат деп аталган тармак бар. Бул финансы айлана чөйрөнү коргоо, коопсуздук жана социалдык коргоо. Бул тармактарда бизнести алып кетүүдө чоң тобокелдиктер бар. Канчалык биздин кызыкчылыктар көп болсо, ошончолук бизнести алып кетүү оңой болот. Албетте, мунун баары Кыргызстанга европалык бизнести алып келип жаңы келишимдер болот деп кепилдик болбойт. Албетте, мунун баары Кыргызстанга европалык бизнести алып келип жаңы келишимдер түзүлөт деген кепилдикти бербейт. Бирок бул үчүн шарттар болушу керек. Очень радует, что Европейский Союз в последнее время... Кызматташтыктын алгачкы жылдарындагыдай Евросоюз бир гана саясатка көңүл бурбастан реалдуу секторлорго жакындап жатканы сүйүндүрөт. Буга кошумча Евросоюз аймактарды комплекстүү өнүктүрүү жаатында дагы иштерди жасап жатат. Бул долбоорлордун алкагында кандай иштер аткарылат? You mentioned rural development. Аймактарды өнүктүрүүдө кандайдыр бир белгилөө берүү абдан кыйын. Анткени бул кеңири тармак. Эгер сиз айыл жеринде жол куруп жатсаңыз, бул аймактарды өнүктүрүү болуп саналат.
Ошондой эле оорукана курсаңыз дагы бул аймактарды өнүктүрүүгө кирет. Жол менен оорукана куруу иштери жетиштүү эмес. Мунун баары бир жерде координацияланышы керек. Комплекстүү иштер жасалышы зарыл. Анткени сизде жол болуп, товар жок болсо, анда жолдун пайдасы жок. Эгер сизде помидор болуп, бирок аны ташыганга жолуңуз жок болсо, анда сиздин мекемеңиздин эффектүүлүгү жок. Өлкө же аймак үчүн бюджеттик колдоо инструментин пайдаланып, улуттук бийлик органдары аркылуу Евросоюздун колдоосун алыш үчүн комплекстүү стратегия керек. Биз аткаруучу иштерди карап, макулдугубузду берип, анан акча бөлүп беребиз. Биз баарын каржылай албайбыз. Биз бийлик органдарына акча бере алабыз. Мындай стратегиялык кызматташтык иштеп чыгуу процессинде азырынча толук бүтө элек. Бирок биз үчүн башкы биринчи кадам. Биз кичинекей индивидуалдык демилгелерди колдоону унутта калтырбайбыз. Албетте, биз жардам берип жатабыз. Кыргызстандын өнүгүүсү бири-бири менен байланышы жок кичинекей долбоорлордон көз каранды деп айта албайбыз. Андыктан биз комплекстүү стратегиялык иштерге өтүшүбүз керек. Кыргыз тарап менен бирге мунун үстүндө иштер жүрүп жатат. Өтө чоң эмес демилгелерди колдойбуз, бирок алар өнүгүү үчүн биздин узак мөөнөттүү максатыбыз болуп саналбайт. Кыргызстандын бийлигине кызматташтыктын алкагында жардам берүү концептуалдуу түрдө иштелип чыгышы зарыл. Мисалы ошол эле ВСП+. Экспорттук потенциалдын жакшырышы өлкөдөгү шарттардын түзүлүшү дегенди түшүндүрөт. Биз бул долбоорду жакынкы айларда ишке киргизебиз. We give the money for doing it.